Şu Балыкчы шаардык ооруканабызда абдан жакшы күн болуп атат. Өзүңүздөр билгендей биздин ооруканабыз коронавирус жана небольничная пневмонияга чалдыккандар боюнча дарылоо иштерин жүргүздү. Мына бүгүн 20 август 2020 жылы биз акыркы пациенткабызды дарылап азыр жолго узатуу аземинде турабыз. Көпчүлүгү билгендей, мына июль-август айынан бери ошо биздин ооруканада госпиталь жана обсервация коюшулуп, ошо коронавирус оорусу менен жана ошондой эле ооруканадан сырткары өпкөнүн оорусунун күчөгөндүгү менен жаткандар да бизге кайрылышып, ошо адамдар азыр кезге чейин дарыланышты. Бүгүнкү күнү биздин мына акыркы пациенткабызды ошол жерден дарылап, терапия бөлүмү обсервация болгон, ошол жерден баарынан дарыланышып, бардыгы азыркы кезде чыгып аткандыктан бизде жакшы күн болуп атат. Акыркы пациенткабызды узатып атабыз. Мындан кийин оорубай, ден соолукта болуңуз. Иштериңизде ийгилик болуп, бул оору апаттын баары ушу экинчи келбес болуп бизге кайра келбесин. Эми сактанып, башкалар жактан барганда дагы көпчүлүктөн алыс болуп, ушундай маска режимдерин дагы сактап туралык. Анткени күз, кыш убагында дагы кайра ушундай толкундар болбосун деп баарыбыз жакшы ойдо болуп атабыз. Өзүм ушул Балыкчыда көп жылдардан бери жашайм. Ушул жерден мен өткөн айда дагы ушул грипп болуп ооруп, үйдөн эле укол алып, үйдөгү медсестралардын жардамы менен үйдөн эле лечение алгам. Бирок кийинки айда борекил 13-10-до баштап ошо кайра ооруп, анан кийин ушул Кубатбековна Айгүл Кыштыбаевага чалып ушундай болуп атам десем, эже рентгенге түшүңүз деди. Рентгенге түшүп, анан кийин ушул жерге терапия бөлүмү, Балыкчы шаардык ооруканасынын терапия бөлүмүнө келип дарыландым. 13-үндө келип жаткам. Температурам 39га чейин көтөрүлүп, адышка болуп, аябай кыйналып, жөтөл менен кыйналып келгем. Ушу Балыкчы шаарынын терапия бөлүмүнүн врачтарынын, ошо Айгүл Кубатбековнанын ошол терапия бөлүмүндөгү медсестралардын жардамынын аркасы менен Кудайга шүгүр, азыр аябай жакшы болуп, айыгып эл катарына кошулуп отурам. Ошол дары дармектердин баардыгысы бекер болду. Өзүлөрүнүн эсебинен, ошо больницанын эсебинен, өкмөттүн эсебинен болду. Баардыгы ошо медсестралар дагы, врачтары дагы аябай ушундай ийкемдүү, жакшы мамиле жасашып, ар бир оорулууга аябай жакшы мамиле жасап, карап, ушуларды күнү түнү ушулардын көз алдында болуп дарыланып турдук. Ушул Балыкчы шаардык ооруканасынын жалпы кызматкерлерине ыраазычылыгымды билдирем. Иштеринде ийгилик, өздөрү да ден соолукта болушсун, аман болушсун, үй бүлөлөрү менен бирдикте болсун. Ушу жалпы медициналык кызматкерлердин баардыгына ыраазычылыгымды билдирем. Ушу бүтүн дүйнө эли ооруп атат. Ошонун ичинде Кыргызстанда элдер да ушундай жапырттуу ооруду. Эми почти ошол экелердин баары да айыгып кетсин. Тилегим ошол. Жалпы ак халатчандардын баардыгына ыраазычылыгымды билдирем. Ушулардын аркасы менен ооруман айыгып, мына бүгүн акыркы оорулуу болуп терапия бөлүмүнөн чыгып атам. Рахмат сиздерге баарыңыздарга. Биздин ишибиз боюнча айта кетсек дагы, мына июль менен августтун ортосунда бизде 640 адамдай дарыланды. Ошонун ичинде коронавирус дагы жана небольничная пневмония менен дарыланып чыккандар болду. Азыркы кезде бизде инфекция бөлүмүндө госпиталыбыз бар. Ал жерде дагы кайрылгандар дагы бир сыйра диагноздар коюлуп дарыланып атышат. Ушул кезде госпиталыбызда 8 оорулуу бар. Жана ошол эле медицинский биздин персоналдардын дагы ичинде дарылап аткан 4 кызматкерлер иштеп атышат.